Жол боюндагы таштандыларды тазалоо үчүн буга чейин техника да, жумушчу күчү да талап кылынып келген. Бара-бара бул көйгөй жоюлганы турат. Жаңы алынган техника жолдогу акыр-чикирди толук тазалап, асфальтты жууп өтөт. Алып келинген мындай жаңы унаалардын бирин узак жылдардан бери тазалыкта иштеп келаткан Табылды Назарбек уулу айдайт. Заманбап техника анын ишин бир кыйла жеңилдетти. Бүт баары кабинанын ичинен башкарылат да. Бүт камера бар, мына биякта задний камера бар, капталында камера бар. А мурда беркинде эле только эле бир эле кнопка, бул биякты басасың, сыртка түшөсүң, краниктерди ачасың, анан жуучу да. Азыр машинанын ичине отуруп эле жерге түшпөстөн эле бүт баарын иштетсек болот да. Японский машиналар бар го. Мурунку советский машинадан. Ошондой болду, советский, японский өткөндөй эле болуп калды. Бүт топ жеңил, комфорт, кондиционери бар, бүт. Мягкий. Артыкчылыгы бир топ эле. Эң негизгиси күрөк көтөрүп жүрүп жол боюнда кырсыкка кабылган жумушчулардын көйгөйү жоюлду. Жолду тазалаган жаңы техникадан 4 даанасы алып келинип сыналууда. Алардын саны август айына чейин дагы көбөйөт. Жалпысынан тазалыкка керектүү ар кандай 124 техника сатып алынат. Тилекке каршы буга чейин өз билесиз, биринчи дворникларыбыз чыгып шыпырган, анан кийин алардан кийин ГАЗ-53 машиналарды келип туруп, жүктөөчүлөрдүн колу менен, лопаткалар менен ошол машинага жүктөп, анан кийин полигонго алып баруучубуз. Морики машиналар бул негизи дүйнөлүк тажрыйба экен. Анткени билесиз, дүйнөдө мындай киши жолдун ортосунда эч качан чыкпайт. Биринчиси бул коопсуздук экен. Билесиз, тилекке каршы 2021-жылы 3 дворник каза болду. Тилекке каршы. Ошондой да фактор болду. Бул унаалардын ар бири 6 миллион 200 миң сомго Кытайдан сатып алынган. Жаңы техникаларды алууга жергиликтүү бюджеттен каражат бөлүнөт. Муниципалдык ишканалардын автопаркын жаңылоого каралып жаткан 1 миллиард сомдун 600 миллиону тазалык ишканасы үчүн сарпталат. Бүгүнкү күндө биз биринчи жолу мына жергиликтүү бюджеттен 1 миллиард сом акча каражат карап туруп, жаңы техникаларды алайын деген аракетибиз бар. Ошол техниканын арасында ушундай болгон ыкмада машиналар бизде 17 даана түзөт. Андан сырткары бизде да 20 даана ушу тротуарларды жууй турган ушундай эле техниканы алып атабыз. Жалаң ушу завод изготовительден алайын деген аракеттерибиз бар. Ошондуктан биз азыр бүт өзүбүз дагы чыгып атабыз. Ошо заводдорго ошолордон түздөн түз алып, мындай бир ортомчулар болбостон ошо түздөн түз анын ичинен экономия болуп калса дагы кошумчалап техника алып кетейин деген аракетибиз бар. Тазалык ишканасында учурда 300гө жакын техника бар. Бирок алардын 80ден ашууну гана иштеп жатат. Калганы жараксыз абалда. Калыгул Асанбаев, Бекчан Токтосунов, Ала Тоо 24.